Бүгін Қырғызстанда саяси маанилүү өнөктөк жүрүп жатат. Тагыраагы жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо жараяны өтүүдө. Мен азыр Бишкек шаарындагы номер 1046 шайлоо тилкесинде турам. Дал ушул жерде өзүнүн жарандык милдетин аткаруу үчүн мамлекет башчысы Садыр Жапаров дагы келип, өзүнүн тандаган талапкерине добушун берип кетти. Бұл шайлоо өзгөчө шайлоо, анткени бүт шайлоо системасы автоматташтырылган, адам фактору катышпайт. Мурда болсо өзүңүздөр билесиздер, бюллетендерди мындай физикалык түрдө, практикалык түрдө чыгарып алып барып, анан ар бир участокто 100дөн 50дөн бюллетенди ашыкча коюп коюп, анан алышкан бюллетендерди бир кандидатка отметка кылып туруп салып коюп, анан өткөрүп, ушундайлар болчу. Азыр андай жок, мынакей келген жерден бюллетендерди аласыңар, бардыгын компьютер эсептейт, и кечинде компьютер чыгарат. Кыскасы адам фактору аралашпайт. Биз эмне үчүн мындай кылдык? Анткени буга чейин өзүңүздөр билесиздер, 3 жолу республикада переворот болгон болсо, үчөө тең ошо шайлоолордун кесепетинен келип чыккан. Же болбосо президенттик, же болбосо парламенттик шайлоонун кесепеттеринен келип чыккан. Мамлекет башчысы ошондой эле жалпы кыргызстандыктарга кайрылып, кийинки шайлоолордо да адам факторун аралаштырбай заманбап технологиялар колдонуларын, алар мындан ары да жакшыртыла берерин белгиледи. Бардык шайлоолор, мейли мындан ары парламенттик шайлоо болобу, жергиликтүү шайлоо болобу, Кудай буйрса кийинки жылы президенттик шайлоо келатат. Ал шайлоодо дагы мындан дагы жакшы шарттарды түзүп берип, адам фактору аралашпагандай кылып, келечекте Кудай буйрса түбөлүк деп айтсам да болот, шайлоодон чыр чыкпагандай кылып биз бардыгын жасайбыз. Бир эле проблема болуп атат азыр. Баягы шайлоочулар добушун сатып ийген моменттер болуп атат, талапкерлер сатып алган моменттер болуп атат. Албетте шайлоочулардын бардыгы добушун сатып атат деп айтпайм. Анткени баягы басымдуу көпчүлүгү эч кандай акчага да кызыкпайт. Анткени жашоо турмушу жакшынакай, анан мындай бир дүнүйө таанымы дагы жакшы жогорку деңгээлде, алар сатылбайт. Эми саналуу баягы сатылгандар болуп атат. Бир көчө болот экен, же болбосо бир үй бүлө кланы менен болот экен дегендей. Биз ошолорду көрүп атабыз, кармап атабыз. Бир 10 чакты ушундай момент болду окшойт. Ушул иш териштирүүлөр жүрүп атат. Ушул эле номер 1046 шайлоо тилкесинде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев да мамлекет алдындагы жарандык милдетин ишке ашырды. Ал өзүнүн бул парзын мамлекеттин тынчтыгы, стабилдүүлүгү жана келечеги үчүн аткарганын белгилөө менен бул жолку шайлоонун уюштуруу жагына баа берди. Мен азыр добуш бердим. Мен негизги берген добушумун багыты бул тынчтык үчүн, стабилдүүлүк үчүн жана келечек үчүн добуш бердим. Себеби бул депутаттарыбыз келечекте бизде 5 жылда мамлекетибиздеги бардык саясий өңүттөгү, мамлекеттеги бардык экономикалык саясий өңүттөгү маселелерди чечип берет деген чоң үмүт менен келечекке добуш бердим. Өзүңүздөр көрүп турасыңар, бүгүнкү шайлоо системасы бул аналоги жок. Бул мурдагы Советтер Союзундагы мамлекеттердин арасында керек болсо кээ-бир мына Европалык мамлекеттердин арасында аналоги жок ушундай бир чоң шайлоо өнөктүгү болуп атат. Бул жерде каалаган шайлоочу каалаган жерге барып, өзүнүн участокко барып, өзүнүн бюллетенин алып, анан шайлап кете берсе боло берет. То есть мурдагыдай бирөөнү подвоз кылып алып келиш, же болбосо дополнительный списокторго жазылыш, же болбосо дополнительный бюллетендерди чыгарыш деген такыр жоюлган. Бул жерде бардыгы электрондук. Биринчиден, экинчиден ошол эле жерде журналга кол коюлуп, кагаз түрүндө дагы текшерилип турат. То есть бул шайлоо ушунчалык таза, дыкат жана ушундай ишенимдүү болот. Бул мен ойлойм дүйнөлүк коомчулук буга унанат. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле шайлоо тилкелеринде шайлоочулардын активдүүлүгү жакшы. Азыр биринин артынан бири жарандар келип өзүнүн тандоосун жүргүзүүдө. Байкоочулардын айтымында азырынча биз турган мына ушул тилкеде, шайлоо тилкесинде эч кандай мыйзам бузуулар катталган жок. Шайлоо процесси тынч, жакшы маанайда өтүүдө. Шайлоочуларга түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр эң жакшы болупту. Айтпадымбы? Кыргызстандын ар кайсы бурчунда жашаган элдер Бишкекке келип, токмокко, балыкчыга каалаган жерине барып, кааласа Оштон барып шайласа болот экен. Эң жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүптүр. Жалпы жолунан алганда бул ар бир жарандын милдети да. Астыңкы кандай десем бир
5 жылга болгон келечекте өзүбүз тандап атпайбызбы? Ар бир адам Кыргызстандын немеси да, жоопкерчилиги. Шайлаган киши. Өзүбүз ошону тартабыз да, жоопкерчилик. Кайсыга шайласак да. Ошо каттуу башка районда, айылда. Аралыктан добуш берүү Ошондой болсо дагы боюнча маалыматыңыз бар беле негизи аралыктан добуш берүү боюнча? болот деген да. Ошон үчүн биз айылга барбай биякта калып калдык. Буюрса өтөбүз го деп келдик мынакей. Жанында подружка экөөбүз. Биздин Кыргызстандын келечегине керектүү иштей турган мыйзамдарды кабыл ала турган депутаттар келсе деп ошо өзүбүздүн шайлоого катышып жатам. Азыркы убакта биз мынау 1046 боюнча 217 киши келди. Андан бөлөк да жана аралык шайлоо бар эмес беле, ошолорго дагы кошулуп 340 киши уже добушун берип 12 чейин добуштарын берип кетти. Негизи эле биякта кызматкерлердин ишмердүүлүгү боюнча айтсаңыз. Бизде эми жана шайлоо участогунда 11 киши иштейт. 4-5 тең мына списокто отурушат киши, анан кийин аралык шайлоо боюнча бир кишини отдельно койгонбуз. Аякта болсо жанагы оборудование иштеп атат, 3 оборудование. Анан биягын баары тең шайлап туруп, мына система асууга келип, өздөрүнүн бюллетендерин таштап, эркин иштеп атат. Андан бөлөк мына биздин байкоочуларыбызга да ар бир талапкерлердин байкоочулары бар. Алар дагы активдүү иштеп атат. Аларга мындай жакшынакай шарт түзүп бергенбиз. Ал арада Бишкек шаарынын мэри Айбек Жонушалиев да жалпы кала тургундарын шайлоого катышууга чакырды. Шаар ичинде жалпы 296 шайлоо участогу орун алган. Кала башкармалыгы бул саясий өнөктүктү шайлоочулар үчүн бардык шарттарды камсыздап берүүгө аракеттенди. Бул жолу мурдагыдай административдик ресурстун пайдаланылышына жол берилбегенин да белгиледи. Жергиликтүү бийликке бир эле милдеттеме коюлган. Бул деген уюштуруу иштерин ушу иште шайлоону уюштуруп берүү маселеси. Бул деген жылуулук, электр энергиясы менен камсыздоо, интернет менен камсыздоо, башка иштерге такыр үгүттөө иштерге, башка иштерге киришпеш керек деген маселе коюлган. Мынакей бир нече шайлоолорду өткөрүп келатабыз. Бүгүнкү күндө бир дагы административдик ресурс деген маселе да жок, сөз да жок да. Анан айтып кетейин, эртең менен шайлоо башталды. Бизде 296 участок, 570 миңден ашык бизде шайлоочуларыбыз бар. Негизинен айрым мындай сбойлор катталды. Бул деген техникалык жагынан кичине компьютер жагы башка жерлеринен сбой болгону менен ыкчам ар бир мынакей акыркы маалымат ала турган болсоң, участка 10-11 участкасында ушунда катталып туруп 15 мүнөттө өзүнүн ишине киришти да. Ошондуктан азыр бизде болгон службалардын баары мэри Бишкек боюнча баары ыкчам түрдө даярдыкта турат. Эгер кайсы жерде ушундай бир көрүнүштөр боло турганса, ыкчам жерине барып, ошону чечкенге биз даярбыз. Өзүңүз дагы жарандык милдетиңиз. Ооба, мен өзүм саат 9-да 27-чи мектепке барып шайлоо укугумду ишке ашырдым десем болот. Мен да шайлоого катышып келдим. Малым болгондой шайлоо процессине көз жүгүртүү, андагы мыйзамдуулуктун сакталышына баа берүү үчүн 58 өлкөдөн 788 эл аралык байкоочулар көз салууда. Алардын көпчүлүгүнө жаңыдан киргизилген аралыктан добуш берүү системасы кызыгууну жаратканын айтышууда. Мы в предыдущих выборах тоже посещали. Биз буга чейинки шайлоолордо да катышканбыз. Бул жолку шайлоодо биздин кыргыз кесиптештер акыркы заманбап технологияны колдонуп жатышат. Бизди бул абдан кызыктырууда. Анткени шайлоочу өзүнө тийиштүү болбогон участокко келгенине карабай, анын идентификациялык маалыматы аркылуу ага бюллетен берилет. Эң ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөрдүн бири болуп, шайлоочу башка облус же региондон Бишкек шаарына келсе, ушул жактан эле каалаган участоктон өзү жашаган округтан бир талапкерге добуш берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ боло алат. Биз мына ушуга көңүл буруудабыз. Бир нече тилкелерден байкадым. Бардык шайлоочулар кыска убакыттын ичинде эч кандай маселесиз добушун берүүдө. Бул абдан заманбап технология. Дистанционно голосовать для тех кандидатов, где он сам проживает. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле бул жолку шайлоодо аралыктан добуш берүү системасы кирген. Мына ушул мен турган тилке 1046 шайлоо тилкеси. Мен дагы мына ушул жерден азыр өзүмдүн добушумду бергени турам.
Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Келиңиз. Менде түндүк жарайбы? Ооба. Бул система менен түндүк менен жана ID карт менен өтүүгө болот. Сиз адис катары айтсаңыз, бүгүнкү күндө башка аймактардан келип шайлагандар болуп атабы, мага окшоп? Ооба, башка аймактардан келип атышат. Жалал Абад, Ош, Нарын көл абдан ыңгайлуу, жакшы система болуп атат. Мисалы үчүн конокко келдиби же окуйбу биякта студенттер, ошол жерден өтүп эле жашнакка өтүп атышат. Ооба. Кандай ой пикирлерин айтып атышат? Ыңгайлуулугун, мүмкүнчүлүгүн? Ооба, көбүнчөсү билбегендер да сүйүнүп, кар кишилер, мисалы үчүн бир семья келди, жакшы болбодубу? Көлдөн келдик эле конокко. Абдан жакшы болбоду деп айтып кетишти өзүнүн ыраазычылыгын. Жакшы болуптур ошо эме депчи, система быйыл. Келиңиз анда мен да добуш берейин, э? Мен дагы учетум башка жакта болчу. Келиңиз. Ошо жерде туруңуз. Камераны карайынбы? Жок. Сиздики камералык фейс менен өтөсүз. Эми бармагыңызды ошо жерге коюңуз. Шашпай, катуу баспай эле, ооба. Бүт алып бериңиз. Ооба. Азыр бюллетень чыгат, и чек чыгат. Саламатсызбы? Сиздин кызматыңыз кандай болуп атат? Бул жерде эмне болуп атат, айтып берсеңиз. Мен кызматым дистанционно. Мен округтан тышкары келгендерге жазамын ИНН-н. Дальше кол койдуртам да бияка коесуз, и дальше эмеге кабинкага барасыңар. Азыр меникин толтуруп Азыр сиздикин толтуруп атам, сиздики. Жаш момундар келет, аларга да түшүндүрүп атам. Кандай кылып салышты. Бир эле галочка коюп туруп, урнага мындайынан салат. Колуңузду котпоңуз и кабинкага өтө бериңиз. Рахмат. Белгилей кетсек, бул жолку шайлоодо жалпы 30 округтан 461 талапкер шайлоо жараянында ат салышууда. Ал эми Кыргызстан боюнча жалпы 2492 шайлоо тилкеси туруктуу иштеп жатат. Ал эми чет өлкөлөрдө 100 шайлоо тилкеси иштеп жатканы буга чейин маалымдалган эле. Эске сала кетсек, шайлоо өнөктүгү бүгүн саат кечки 20:00 чейин уланмакчы. Нурзада Сыдыкова, Кудакал Соморалиев, регион Бишкек шаары.